Мына ушундай мыкты музыкалык чыгармалардан соң биз сапарыбыздын жүрүшүн дагы да болсо алдын көздөй улантып жаткан чагыбыз. Көрсөтүүбүздүн башында сиздерге сөз берип өткөндөй эле биз студиябыздан келген коногубуз менен бирдиктестерди тосуп алабыз деп сөз берип өткөнбүз. Ал эми биз бүгүн таң эрте өзгөчө ден соолук жаатында кеп курууну туура көрүп турган учурубуз, ошол эле ак халатчан инсандардын күнүмдүк кесиби тууралуу дейбизби, же болбосо элге жасаган эмгеги тууралуу сөз кылууну туура көрүп турган учурубуз. Ал эми келген коногубузду мен тааныштыргым келип турат. Чейрек кылым дейбизби, же болбосо жарым кылымдык өмүрүн дал ушул медицина жаатына арнап, элдин ден соолугуна, ошол агартуучулук жаатка арнаган айымыбызды мен тааныштыргым келип турат. Өзгөчө сыймыктануу менен келген коногубуз Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун фельдшерлик иш курсунун башчысы, ошондой эле үй бүлөлүк дарыгерлери факультетинин ага окутуучусу Султаналиева Дамира айым бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдым. Абдан сонун куш келипсиз дейли дагы бир ирет. Анан бүгүн сизди атайын ушул көп жылдык өмүрүн ушул агартуучулук жаатка, медицина жаатына айтып атабыз. Эфирге чейинде айтып калдык. 1 жылдан кийин бул жаатта жүргөнүмө 50 жыл болот деп айтып калдыңыз. Анан билинбеген менен, мындай байкалбаган менен 50 жыл деле ушул көзгө көрүнбөй эле өтүп кеттиби сиз үчүн? Бул жаатта жүргөнүңүзгө 50 жылдын жүзү болуп калыптыр. 50 жылдын жүзү болду. 25 жыл мен азыр Центр семейной медицины деп коет. Ошол тармакта педиатриялык бөлүмдү жетекчиси болуп иштедим 25 жыл ал жерде. Андан кийин баягы Кыргызстанда медицина тармагында реформа башталганда атайын ушул семейный медицина деп коет. Чет элдик специалисттер, семейный докторлор келип бизди окутуп, 1 жыл окугандан кийин ушул институтта калдым. Анан ошо калып өзүмдүн 25 жылдык эмгек тажрыйбамды ошо өзүбүздүн коллегаларга үйрөтөйүн деп азыр мугалим болуп иштеп атам. Сабактарды берип, семейный медицина деген. Бул тармак өтө эле оор, себеби деген семейный медицина болгонун ушул жакта педиатр болушун керек, терапевт болушун керек, акушер-гинеколог болушун керек. Ошо стационарга чейинки уровеньде биз болсо калкты тейлеп, убагында керектүү специалисттерге жиберип турушубуз керек. Ошондуктан биз ушул факультетте ушул мурун болсо кафедра болчу, фельдшерская деген, азыр южный регион өздөрүнчө бөлүнүп кеткенден кийин курс болуп калды. Фельдшердик курс өтө эле мага өтө кызыктуу. Медицинанын баардык тармагы боюнча өзүмдүн коллегаларыма кандай кылып пациент менен баарлаш керек, кандай кылып алар менен сүйлөш керек, кандай кылып жанагы оору эмнеден пайда болду, аныктоо жолдорун, ошондой эле профилактика оорубаш үчүн эмне кылыш керек, ушулардын баарын үйрөтүп, алар менен баарлашып, мага өтө кызыктуу. Биздин институтта, биздин институттун жетекчилиги Курманов Рустам Абдыкаевич жетектеген биздин жетекчилер эң сонун шарттарды түзүп берди да. Окууга сонун шарттарды. Институтубуз болуп көрбөгөндөй жакшынакай капиталдык ремонттон өттү. Аудио, видео деп коет, компьютерлер менен жанагы бүт окуу процессине керектүү нерселердин баары коюлган, жабдылган. Да, аябай жакшы. Курсанттарыбыз дагы абдан ыраазы болуп, өтө таза, өтө жарык, жылуу. Ушунчалык курсанттарыбыздын атынан биздин жетекчиликке рахмат айткым келет.
ошентип окутуп атабыз. Абдан сонун жана биз эфирден сырткары сүйлөшкөндө эле мисалы ак халатчандарды көрсөк эле жалпы жонунан медицина кызматкерлери деп эле атап коебуз бирок ичинен алып караганда же болбосо ар тармакка бөлө келгенде ичинен эле бир топ мындай бөлүктөргө бөлүнүп кетет анын ичинен ошол эле фельдшерлик айтып атабыз эртең 21-inde ошол эл аралык кесиптик майрам катары дагы ич-чара мындай белгиленип келет бул майрамыңыздар менен дагы куттуктап өтөлү сөзсүз түрдө анан дагы ошол жөнөкөй элге жөнөкөй тил менен бир түшүндүрүп өтпөйлү кандай кызматты аткарат негизи функциясына эмнелер кирет деп өзүңүз кененирээк айтып өтсөңүз. Ушул берген мүмкүнчүлүгүңүздөрдөн пайдаланып мен баардык эле жалпы эле фельдшердик кызматты аткарып аткан коллегаларымды, семейный медсестраларды, фельдшерлердин баардыгын кесиптик майрамы менен куттуктап, аларга чын ден соолук, иштерине ийгилик каалап кетемин. Бул кесип илгери 19-кылымда Германияда согуш учурунда жанагы пациенттерге аябай жардам берген медицина кызматкерлерин полевой врач деп койчу экен да, фельд деген сөз, ошо деген. Ошондон бери ушул фельдшер деп айтылат. Бирок тилекке каршы азыр фельдшер деген сөз биздин республикада фельдшерлерди азыр семейный медсестра деп аларды ушундай категорияга которуп коюптур да. Эми сиз айтпадыңызбы, фельдшер деген ким, врач деген ким, семейный медсестра деген. Врач бул болсо жанагы 6 жыл окуп дагы андан дагы профессиясын жогорулатыш үчүн дагы бир канча жыл окуп, алар врач. Аны сиздер билесиздер, медакадемиядан кесип барды, хирургия бардык ички мындай узкий тармактардан билинет. А эми фельдшер болсо ошо семейный врачтар менен семейный медсестралардын ортосундагы бир специалист. Бул деген жана айыл жергеси баарысы эле мындай шаардагыдай шартта жашабайт. Айыл жергесиндегилерди аябай мындай жеңил, удобно да фельдшерлер тейлеген. Аларга баары бир да врачпы, медсестрабы, медик келе беришет. А фельдшер деген атайын специальный образованиясы бар. Врачтын да милдетин аткарат, семейный медсестранын дагы милдетин аткарат. Адам деп айтсак болот окшойт. Лечение менен жанагы неотложный помощь деп коет. Аябай кыйын бир шарттарда скорый чакырып коюп туруп, ошол келгенге чейин неотложный помощь оказывать этет. Анан профилактикалык бир направлениясы бар. Эмне үчүн ооруду, ошол кайсы факторлор мындай ошол оорунун пайда болушуна кайсы факторлор таасир этти, физическая активность деп коет, питание деп коет. Ошолордун баарысын тең ооруну чакырган факторлор кайсылар, ошолор жөнүндө кенен кесир айтып больнойлорго. Ошондой эле противоэпидемический деп кой, жана инфекционный оорулар көбөйөт да, ошондо кандай жукпас үчүн эмне кылыш керек? Оорулууну изоляция кылыш керек, контактныйларды наблюдать этет. Ошондой эле эң бир чоң жумуштардын бири бул вакцинация. Вакцинация. Ошондуктан мунун фельдшерлердин кызматы өтө көп тармактуу. Ушунчалык алар өзлөрүнүн айылындагы элдерге сүймөнчүлүктүү. Алар эгерде жакшы фельдшер, жакшы тейлесе, ал населенияда оору дагы азыраак болот. Азыркы учурда 300дөн 1800ге чейин кээ бир фельдшерлер 2000ге чейин эмени тейлейт экен да, жарандарды. Ооба. Анан өзлөрүнүн нагрузкасына жараша, ошо өзүнүн компетенциясына жараша ушундай жардамдарды көргөзөт. Кыргызстан боюнча алсак, акыркы маалымат боюнча Кыргызстан боюнча 1080 ФАП бар экен. 1080 ФАП.
бардык региондордо. Анан эми ошолордо фаптарда семейный медсестралар иштешет. Алар жана фельдшердин функциясын аткарат. Алар болсо жөн өздөрү каалаганды иштебейт. Атайын нормативный документтер бар. Минздравтан атайын кандай болуп иштеш керек, график, кайсы функцияларды аткарат. То есть ошол документтердин Минздравтан атайын бекитилип берилген иш план негизинде иш алып барышат, ошонун эмесинде иш алып барышат. Анан жакында бир нерсеге күбө болдук. Биздин президентибиздин указы боюнча, тапшырмасы боюнча Кыргызстандан биздин министрликтин жетекчиликтери Москвага барып, азыр мындай болот атпайбы? Тиги цифровая медицина деген, цифровая медицина. Ошол жерде, ошол представительдер менен кезигип, ошол цифровая медицина деген эмне аны менен таанышып, цифровой ФАП деген бир жакшынакай бир оборудованияны сүйлөшүп келишти да. Жакында ошол 200гө жакын ошол цифровой ФАП бул диагностика оборудование болот экен. Анын ичинде жүрөктүн иштешин текшерет экен, пульстарды текшерет экен, кандын анализин, зааранын анализдерин текшерип, моментально текшерип, бул интернетке подключениясы жок элечи. Предварительный мындай орунду аныктап, эгерде врачка керек болсо, врачка ошол данныйлар менен жиберип, эгерде андай болбосо, даже хирургический, то есть өзлөрүнүн компетенциясынан выше болгон мындай учурда ошол кейс фаптын жардамы менен кийин мындай высший инстанцияларга жөнөтө алат экен да. Ал үчүн фельдшерлерди окутуш керек экен, бул оборудование кантип колдонуш керек, инструкциясы бар экен. Ошолорду өткөндөн кийин ушул 200гө жакын ушул кейс фап келсе, цифровой ФАП келсе, бул эң жакшы жөрөлгө да. Алыскы население, алыскы тоол аймакта, өтө алыскы айылдарда ушул цифровой кейсти колдонсо дагы бул элдин ден соолугунун көйгөйлөрүн чечилет деп ушундай күтүүдөбүз да азыр ошо. Бир чети ошол ак калаччандардын жумушун бир аз да болсо жеңилдетет деп дагы айтсак болчудай экен, Абдан сонун сөзсүз түрдө ошол бүгүнкү ушул технологиянын тездик менен ушундай өнүгүп жаткан заманда ошол медицинага тиешелүү болгон ар кандай жабдыктарды дагы байкоого болот, мындай аябай көп чыгып, мындай кеңири тарап жатканы. Ошол сиз айтып өткөндөй эле алардын мындай жол жобосун билүү үчүн, жабдыктарын туура колдонуу үчүн сөзсүз түрдө кызматкерлери дагы окуудан өткөрүп турат негизи. Ооба. Биздин институтта жакында учебно-тренинговый центр деп коет. Жанагы бизде көп муляждар бар. Муляждар, көп инструменттер бар. Ошо окуу процессинде ал биринчи этажда жайгашкан. Эң сонун аябай көп оборудование бар. Баягы биз теория менен лекция окуп эле эметпестен курсанттарыбыз ошол жакка алып барып практикага. Ал жерде муляждар кандай кылып легочная, сердечно-легочная реанимация деп коет, кандай кылып жүрөктүн иштешин, кандай кылып дем алдырыш керек. Балдарды дагы, кичинекей балдарды дагы. Даже кровотечение, акушерский помощьты кандай оказывать этиш керек. Аялдардын муляжы бар. Даже кантип төрөтүш керек. Ошонун бардыгын биз ошо эмелерден көргөзөбүз да, муляждарданчы. Бул дагы болсо алардын билимин дагы жогорулатып, өзлөрүн баягы практикалык навыктарын өздөштүрүп кеткенге жардам берет. Бул абдан бизге жакшы болду да, ушул центрдин ачылышы. Анан кийин биздин фельдшерлер еще баягы өтө катуу ооруп, жүрөгү ооруп, же болбосо бир судорога мындай титирөө менен балдар келсе, же болбосо бир неотложный состояние келсе, ошолорду элестетип үйрөнүп алгандан кийин
населенияга эң туура жардамды бере алышат. Скорийлар келгичекте, врачка жөнөткүчөктө. Бул дагы бизде аябай жакшы бир шарттарды түзүлүп берди да биздин институтта. Сон ошондой шарттар түзүлдү, ошол сиздер тараптан, мамлекет тараптан, окуу жай тараптан, анан бирок ошол эле студенттердин, ошол эле жаштардын бүгүнкү күндө бул кесипке болгон каалоосу, көз карашы, аракети кандай? Сиздин ушунча жылдык тажрыйбаңызга таянып, бүгүнкү жаштардын абалын алып карай турган болсок. Абдан жакшы суроо берилди. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жанагы райондук медицинанын жетекчилерине, директор ЦСМ деп кой, ошолорго мен кайрылып кетишим керек да. Биздин курс, фельдшердик курс, именно жана ФАПта иштеген, ФАПтагы фельдшерлерди аларга биз леченияны да үйрөтүп атпайбызбы, неотложный помощь. А бизге осы көп убактарда жанагы семейный медсестраларды жиберишет да. А семейный медсестралар семейный врачтар менен отырышат да. Семейный врачтар менен. Алар лечение, тиги буларга көп мындай врачтар жооп берет, ошондуктан алар мындай врачтардын милдети дегендей кылып биздин курсанттар бул врачтар лечениянын врачтарын назначить деп кичине өздөрүн мындай эме кылып сезет да. Ошондуктан мен кайрылып кетким келет жана директор ЦСМдарга. Бизди колдонуш керек. Именно бизге ФАПта иштеген фельдшерлерди, мурунку фельдшерлерди, же болбосо азыркы семейный медсестраларды фельдшердин функциясын аткарган. Ошолорду жиберип бизди пайдаланыш керек да. Анан кийин кээ бир убактарда ба 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл иштеген фельдшерлер кайра келип, кайра алар пенсионный возраст болсо дагы жетекчилик кетирбейт экен да. Силер деген аябай жакшы билесиңер, силер деген үйрөтүшүңөр керек жаштарга деп. Бирок жаштар эмнегедир ушу же зарплаты азыракпы, же кандай, же частный медициналык эмелерге барышы керекпи, билбейм шыгып. Жаштар как-то вот не очень интересуется дегенден ба, кыргызча кызыгуусу жок. А көп жана стажы барлар кайра жаңы мындай болуп калган турбайбы. Биз болсо ар бир жылы календарно-тематский план деп коет. Биз изучение спрос деп коебуз. Биз ошол эндиги жылы, например, кайсыл темалар актуальный? Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевание сердца, заболевание детей. Жакында эле мындай азыр турмуш мындай кызык болуп атпайбы? Элдер дагы өзгөрүлдү, заман өзгөрүлдү. Элдердин арасында психические заболеваниялар да көбөйдү, балдардын арасында дагы раздражительность, нервный да ушундай болуп. Алар деген эгерде алдын алып ушу иш-чараларын кылбаса, психический нарушение, алар психикалык ооруларга өтүп кетет да. А психикалык ооруларга өткөн анчын психиатр, анчын психологический психиатрический больницалар керек. Азыркы учурда бүт баары семейный врачтарга жүктөлгөн да. И онколог, и психиатр, и бардык. Ошондуктан биз азыр фельдшерлерди, семейный медсестраларды кандай психический нарушениялар бар, алдын алып, кайсы убакта биз специалистке жибериш керек, ошолорду окутабыз. Азыркы ушул убакта биз онлайн бүт Кыргызстанда 120дан ашык бүт южный регион ишил бардыгын окутуп атабыз азыр ушул тапта. Аябай жакшы болуп атат. Биз онлайн дагы дистанционный обучение деп коет. Атайын программалар менен алар иштеген жеринен бияка келип убара болушпайт. Иштеп атып эле бош убагында ушул дистанционно көп нерселерди, өзлөрүнө керектүү темаларды окуп, дагы билимин өркүндөтүп атышат. Бу дагы болсо бир чоң салым биздин институттун профессорско преподавательский составдын бардык кафедраларда ушундай дистанционный окуулар бар да. Бул дагы жеңилдетет да, алар бияка келип.
Анан айтып атабыз да, ошол көптөгөн оорунун түрлөрүн, анан байкап, баам салып көрө турган болсок, ошол сиздердин кесиптештериңиздер тараптан табып калдык. Көп оорулар мындай жашарып баратканын көп айтышат да. Мурда ошол эле жүрөк кан тамыр оорулары дейбизби, кайсы бир жашка, кайсы бир этапка келип калганда пайда болсо, бүгүнкү күндө ал жаштардын арасында да кездешет. Ошол эле кант диабети бүгүнкү күндө кичинекей балдардын арасында кездешип жатканын дагы мындай күбө болуп байкап жүрөбүз. Аябай жашарды бул ооруларда деп айтып келет да. Негизи эле бул оорулардын келип чыгышы, мурдакка караганда көбөйүшү, деги эле ошол жаштардын арасында көп кездешүүсү эмнеден болуп жатат деп ойлойсуз? Негизи эле ошол замандын же болбосо бүгүнкү күндө ошол колдонулган буюм тайымдарданбы, же болбосо жеген ичкен ошол эле азыктарданбы, же болбосо ошол эле технологияларга байланыштуубу, же болбосо климаттанбы, эмнеден? Аябай жакшы суроо бердиңер да. Чыны менен эле биз баягы жүрөк оору, жанагы кандын басымын көбөйүшү, биз баягы 40 жаштан өйдөгү кары картаңдарда кездешет деп ойлосок, азыр ошо жаш балдардын арасында жакында эле бир чоң тренинг болду, сахарный диабет даже 6 айга чейинки балдарда да кезигет экен. Роза Бакаевна Султаналиева профессор ошолдун маалыматы боюнча ошо 6 айга чейинки балдарда да кездешет экен да сахарный диабет. Жанагы оорулардын баары чыны менен эле жашарып атат. Мурун давленияны 45 жаштан баштап десек, азыр уже 35 жаштан баштап кездешет экен. Ошондой эле онкология оорулары дагы көбөйүп, жүрөк кан тамыр оорулары дагы көбөйүп, ушунун баардыгына көп нерселер таасир берет. Чыны менен эле экология, образ жизни деп коет, питание, азыр көп убакта углеводистый питание болуп атат да. Көбүнчө элдер туура тамактанууну билишпейт, жана бизде пирамида питания деген бар. Кайсыл продуктыларды көбүрөөк колдонушубуз керек, таттуу, шоколад, жанагы углеводистый питание, ошолорду аз колдонуш. Ошондой эле биз айтабыз, чтобы оорулар баары болбош үчүн алкоголь ичимдиктерин колдонбош керек деп айтабыз. Алкоголь ичимдиктери азыр баардык жерде сатылып атат. Ошондой эле низкая физическая активность деп коебуз. Көп убактарда азыр карыбы, жашпы сотка менен эле отурабыз. Кыймылыбыз аз, кыймыл аракет өтө аз. Ошондой эле даже магазиндерде биз айтабыз, өспүрүмдөргө жанагы энергетический напитки деп коебуз го, мондай. Банкаларда сатып атпайбы? Энергетикалык суусундуктар. Ошолорду сатпаш керек, ошолорду контролдош керек. Даже тиги депутатский корпуста да айтылып атат. Ошого карабастан азыр баардык жанагы магазиндерде, чоң-чоң маркеттерде ошо энергетикалык напиткалар сатылып атат. Ошондой эле жана подросткаларчы, жанагы өспүрүмдөр. Баягы үйдөн тамак ичпей калды. Апанын тамагы, сорпо, шилең, баягы кыргыздын националдык тамагын ичпей эле көчөдөн эле фастфуд, көчөдөн эле кургак, соленый, анан таттуу нерсе. Ошонун баардыгы ден соолукка өтө зыян болуп эсептелет да. Тиги бир жолу Москвадан профессорлар келип бир лекция окуп кетти да, бизге айтып атпайбы? Буга чейин биздин силердин практикада көйгөй, гипертоническая болезнь, сахарный диабет болсо, эми 30-жылдардан кийин силердин пациенттериңер көздөрү сокурлар келишет, кулагы укпагандар келишет. Себеби жанагы облучение, излучение жана гаджеттерди колдонуп атпайбы? Ошолордун таасири менен, туура эмес тамактануунун таасири менен, кыймыл аракеттин өтө аз болгонуна байланыштуу ушул оорулар сиздердин пациенттер болот деп айтты да. Ушунчалык коркуп калдык. Алдын ала изилдөөлөр көрсөткөнбү бул нерсени? Ошо алдын ала баягы азыр баардык эле биздин Кыргызстанда эмес, баардык эле дүйнөдө ушундай өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Ошондой эле бизге азыр маалымат болду, психологический нарушение деп коет да. Азыр нарушение, потому что дүйнөдө согуш болуп атат, ар кандай
Биз болсо баягы телевидениядан өрт болуп атат, тигиндей гендерный насилие, анан жанагы жаш балдарды тиги зордуктоо, кыйноо, аялдарга кыйноо көргөзүү, гендерный насилие. Ошонун баардыгы могу психиканы аябай эметет экен да, бузат экен. Аң сезимди жабыркатат, ошол маалыматтардын баардыгы. Ошонун баардыгы, ушул факторлордун баардыгы жанагыдай оорулардын пайда болушуна, эрте пайда болушуна алып келет. 2-3 күндөн бери баардыгыбыз эмненин күбөсү болуп атабыз. Мектептерде кандай окуялар болуп атат, Буда болсо аябай көйгөй жаратып атат, көйгөй жаратып атат. Ошондой эле жанагы өлүм житим дагы көбөйүп атат да. Анан эми бул медицина кызматкерлери баарыбыздын эле элдин ден соолугунун сакчылыгында туралык деп баардыгы аракеттенишет, баардыгы окушат, билимдерин көтөрүшөт, Европага барышат, алдыңкы медициналык жана аныкталган медицина менен. Эми ошого карабастан ушундай көйгөйлөр жаралып келет да. Ошондуктан биздин алдыбызда чоң милдеттер бар. Семейный медсестралардын, фельдшерлердин, врачтардын, семейный медсестралардын кафедрасы Гүлжахан Фазыловна Пирназарова абдан чоң салым кошуп, эң жакшы практикаларды үйрөтүп семейный медсестраларга бир паллиативный помощь деп коет, жана онкобольной, аябай тяжелый туберкулез, жана ошо кан тамыр, жүрөк ооруларынын негизинде жаралган аябай ушунчалык медицина кызматкерин көзөмөлдү салып турган ушундай көп нерселери бар. Ошолорду дагы окутуп, Пирназарова Гүлжахан Фазыловна дагы аябай көп эмгектенет. Биз ошо байланыштабыз. Себеби алар да окутат семейный медсестраларды, фельдшерлерди, биз дагы окутабыз да. Анан аябай ыраазымын биздин коллегаларга. Биздин факультет бар, семейный медицина деген чоң факультет биздин институтта. Ошол факультетте аябай ушунчалык тажрыйбасы бийик, 20-30-40 жылга чейинки тажрыйбалары бар менин коллегаларым окутат да. Ошондой эле бизди жетектеген, биздин факультетти жетектеген Жаркын Амировна Омурова постоянно бизге ушундай көп алдыңкы тажрыйбаларды колдонолу деп шыктандырып барын ушундай эметип турат. Онлайн встреча кылабыз бүт региондор менен, кафедральный совещание деп коет. Ошо бизде ошо онлайн баардыгы менен байланышта, бири-бириз менен байланышып, анан жаңы медициналык, жаңы бир темалар, жаңы бир нерселер пайда болсо, TOT деп коет, тренеров деп коет бизде. Ошолго улам келип, эмелерибизди, өзүбүздүн билимибизди жогорулатып, ушинтип турабыз да, бири-бириз менен байланыш. Абдан сонун. Анан айтып өттүк, ошол эле көптөгөн оорулардын жашаруусун, кеңейүүсүн, калың элге аябай мындай кеңири тарап кетүүсүн, анан алдыда дагы ошол изилдөөлөр деп дагы токтолуп өттүңүз. Анан ал нерселерди алдын алуу үчүн, андай болтурбоо үчүн, ооруну ошол даражага жеткирбөө үчүн негизи кандай иштер жасалып туруусу керек дейт. Ошол эле калың эл менен тыгыз кантип иш алып баруу керек, аларга түшүндүрүү иштерин кандай жүргүзүү керек? Эң сонун суроо. Атайын биздин министерствода көп протоколдор бар да, клинический протокол деп коет. Ошол протоколдордо мындай аябай четко көргөзүлгөн да, кандай кылып аларды, пациенттерди же калкты кандай кылып тейлешибиз керек, үйүнө барабызбы же бизге пландуу түрдө чакырабызбы. Жакында эле бир акция болуп атты да, эркек жолдоштордун ден соолугуна кам көрүү деген. Ушундай бир акция болду да, ушу бүт февраль ичинде биздин фельдшерлер, семейный медсестралар үйүнө барып, жумушуна барып, эркек жолдоштордун давлениясын ченеп, глюкоз жанагы сахарын ченеп, дагы кандай көйгөйлөрү бар. То есть профилактикалык аябай чоң жумуш. Себеби деген эркек жолдоштор тамаки тартышат, ичишет, медицина кызматкерлерине көп кайрылбайт, баягы жүрөгү ооруп, аябай кыйналган учурда эле келип калбаса, алар негизи келбейт да. Ошондуктан алардын арасында кеңири таралган жанагы урологический
заболеваниялар. Ошолордун баарын аныкташ үчүн биздин медицина кызматкерлери үйлөрүнө барып неметишти да, үйлөрүнө барып. Яна жанагы кандай профилактикалык деп атпайсызбы, атайын бир день сахарного диабета, день гипертензической болезни деген акциялар жүрүп турат. Ошол убакта бесплатно бүт бардыгын пациенттерди бөлүп алышып, карашып, раннее выявление деп коет. Көпчүлүк убакта, например, гипертензическая болезнь кайрыла беришпейт, алар давлениясы жогорулаганда сразу келе калышпайт, анан баягы криз болуп баш айланып кускусу келип ошол убакта. Жакында эле бир эң сонун бир эме болуп өттү да, мен күбө болдум. Сокулукта аялдарды раннее выявление рак шейки матки, раннее выявление рак молочной железы деген аябай чоң бир эме өттү да. Анан бүт даже Кыргызстан боюнча аялдардын баары келип, өзлөрү аялдарды алып келип, кыздарын, келиндерин алып келип, рак молочной железы да, кандай кылып профилактика кылыш керек, кандай кылып караш керек, аял өзүн күзгүдөн кантип самообследование кылыш керек, ошонун баарын үйрөттүк да. Ушундай чоң тренинг өттүк. Анан бул дагы болсо жанагы онкозаболеваниялардын ылдыйлашына алып келет. То есть биз аябай көп аракетени, көп иштерди жасап атабыз. Ошо население менен ушунчалык тыгыз байланышта болуп атабыз. Бирок ар бир адам ден соолугу, өзүнүн ден соолугу үчүн өзү жоопкер бериш керек. Чынбы? Өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабастан, ооба. Врачтар чакырбаган күндө деле бир жылда бир обследование эмне үчүн өтпөйт жанагы. Анан кийин туберкулез жөнүндө, туберкулез дагы аябай көйгөйлүү оору болуп эсептелет. Аябай чоң шаарда туберкулезный бир центр бар эле, аны дагы эметип бүт фтизиатрлардын баарын поликлиникаларга бөлүп коюшту, элге жакын болсун деп. Чем городко келип бир жерге келбей, жана какырыкты кантип чогултуш керек, ушунун баардыгын медсестра, семейный медсестралар баарын калкка айтып, ушу раннее выявление туберкулеза аны менен да чоң иштер иштелип атат да. Ар бир поликлиникада өзүнчө жанагы какырыкты кантип чогултуш керек, өзүнчө уголоктор бар. Ошо жерге кандай кылып чогултуш керек аны айтышат. Поликлиникага кирсеңиздер живой роликтер бар, жакшынакай сан бюллетендер бар. Ошонун баары калктын ден соолугун сакташ үчүн жүргүзүлгөн медицина кызматкерлеринин иштери. Абдан сонун ыраазычылык билдирели. Чындыгында байкап, баам салып көрө турган болсок, ошол калктын саламаттыгын ойлогон, ошол алдын алууга, көптөгөн ооруларды алдын алууга сонун иштер жүргүзүлүп атат. Алардын айрымдарын ошол биз күбө болуп, жеринен чагылдырып дагы жүрөбүз. Албетте бул сиздердин эмгегиңиздер, ошол сиздердин эмгегиңиздердин арты менен жасалып жаткан иштер. Бул үчүн сөзсүз түрдө сиздерге, ак халатчандарга чын дилибизден, жалпы элдин атынан дагы ыраазычылык билдирип өтөлү. Өзүңүздөр да ден соолуктуу болуңуздар, бар болуңуздар, ошол элдин саламаттыгына кам көрүп эле жүрө бериңиздер. Ушул эфирдин башталышында бүгүн көптөрдүн туулган күнү жакшынакай деп силер айтып, музыкалык салам жөндөбөдүңүздөр. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен өзүмдүн неберемди Медер университетте окуп атат, быйыл бүтөт. Аябай көп пландар бар. Ошол ишке ашып, ден соолукта болсун каалап кетким келет да. Силердин эфирге чоң рахмат. Небереңиздин туулган күнү демек. Неберемдин туулган күнү Медер. Биз дагы чын дилден куттуктайбыз. Ошол сиздерге, кыргыз элине күйүмдүү, мыкты мырзалардан болсун деген да жакшы тилегибизди айталы. Кандай гана бакыт, ошол чоң апасы келип эфирден небересин куттуктаган, абдан сонун көрүнүш. Сиздин да ишиңизге ийгилик, бар болуңуз, аман болуңуз. Ошол агартууга өз салымыңызды кошуп, кыргыз медицинасына өз салымыңызды кошуп, өзүңүз дагы ден соолукта жүрө бериңиз, келип туруңуз, бар болуңуз, аман болуңуз дейли. Силердин студияга чоң рахмат, ушундай мүмкүнчүлүк берип эл менен байланышып калганыма абдан ыраазымын. Бар болуңуз. Мына ушундай 49-50 жылдык өмүрүн кыргыз медицинасына арнаган биз Дамира айымыбызга чын дилден ыраазычылыгыбызды билдирели. Жаңыдан айтып өткөндөй эле, ар бир инсан өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабастан сөзсүз түрдө алдын ала качан гана ооруп
туруп калганда эмес, алдын ала ушул текшерүүдөн өтүп, өзүнүн ден соолугуна алдын ала сар эсеп салып койгону сөзсүз түрдө бул ак халатчандардын да жумушун жеңилдетет деп айтсак болот. Андан сырткары биринчи эле кезекте өзүңүздүн ден соолугуңузга туура кам көргөн болосуз. Биз келген коногубузга ыраазычылык билдирели дагы, көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланталы.